Нурбек мырза, убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Мен сиз болуп бир нече убакыттан бери, керек болсо бир нече жылдан бери ушу соттук реформалар боюнча ой бөлүшүп келебиз. Кыргызстанда бизге буга чейинки президенттер дагы ошол сот реформасын кылабыз, кылдык, жасадык. Мына соттордо реформа жүрдү. Алар мындай эркин өздүк чечимдерин кабыл алат, соттор өздөрү эч кийлигишсиз чечим чыгарат деп айтып келишет да. Азыр да жакында эле ошо Садыр Жапаров да ошо сотторду дайындады, ошол парламенттин менен биргеликте. Анан соттук реформа жүрүп жатат. Азыр мына Ташиев дагы ошол боюнча айтты. Мына соттор буга чейин мынчалык таза иштеген соттор болгон эмес. Азыр соттор өздөрү мындай эркин бийликтин бир бутагы болуп иштеп жатат деп айтып атат да. Анан ошол эле убакта менде бир суроо жаралат. Ошол реалдуу соттук реформалар жүрүп жатабы азыр Кыргызстанда? Жок, жүрүп жаткан жок. Анткени мен билбейм Ташиев эмне үчүн ушинтип айтып атканын. Анткени мен элдин арасында жүрүп эле эл нааразы эле болуп атпайбы? Эл адилетти соттон таппайт, милициядан таппайт. Милиция деген ошо сот адилеттүү болсо анда милиция деле оңолот, спецслужбаларда бүт баары оңолот сот оңолсо. Биз эмне эл нааразы эле болуп жүрбөйбү? Напряжение чогулуп атат. Бул деген адилеттик жок болгондо напряжение чогула берет. Ошон үчүн сот реформа болгон жок. Макул, эми азыр болсо баягы мындай аба көбүбүз сындап ой пикир айтып атабыз. Мен ойлойм бул эфирде баягы сын айтпай чечүү жолдорун сүйлөшсөк жакшы болот. Ошол эми сиз дайым ошол сунуштарыңызды айтып келесиз да, ошол системдүү түрдө өзгөртүү боюнчачы. Ошол эми макул сиздин колуңузга ушундай мүмкүнчүлүк берилсе, ошол сотту кантип реформа кылмакчысыз? Канткенде реалдуу реформалар сот системасында болот? Сот системаны өз алдынча реформа кылган болбойт. Анткени бүт саясий системаны оңдош керек. Анткени сот деген бийликтин бир бутагы да. Сот система иштеш үчүн бийликтин бүт бутактары тең салмактуу болуш керек. Мааниси эмнеде? Бул мааниси бийликтин тең салмактуулугунун мааниси бул бийликтин бутактары бири-бирин көзөмөл кылып кармап турат да. Айтат го, мына бийликке таза адам келиш керек, бирок ушунча таза адам каяктан чыгат? Болгон эле адам барат да. Бийликтин тең салмактуу болгондо алар кандай болсо да, ууру болсо да, ким болсо да баары бири-бирин көзөмөл кылып, мондай кармап турат да, сдерживать этип турат. Ошо мааниси ошондо. Анткени биз күтсөк, бийликке таза адамдар келет десе, анда биз дагы канча миң жыл күтөбүз. Эч качан оңолбойт жашообуз. Просто бийлик бири-бирин көзөмөл кылыш керек. Ошо бийликтин бутактары бири-бирин көзөмөл кылып атканда, анда саясий күчтөр да бири-бирин көзөмөл кылып баштайт. Ошондо саясий атаандаштык баштайт. Саясий атаандаштык башталганда ошондо эле жанакы көз карындык сот системага шарт түзүлөт. Эми азыркы убакытта сизге мындай сотто ошо судьяларга берген бааңыз кандай? Азыр деле ошол биз айтып атпайбызбы? Мындай оппозиция бар, позиция бар, анан сот эркин деп атабыз да. Азыркы реалдуу баамыңыз кандай? Мурунку да 2010-жылы конституцияда болгон мүмкүнчүлүктөр оппозицияны уже алып салды. Бүт саясий күчтөрдөн эң күчтүү баягы правящий, жанагы бийликте болгон правящий группировка деп койсо, ошо правящий группировка эң күчтүү, дайыма ушундай болуп атат. Ошол үчүн бизде нормальный оппозиция болбой атат. Жанагы бир Бабанов болуп оппозиция болуп чыкпадыбы? Бирок оппозиция жөн эле аты эле да оппозиция. Өзү реалдуу жанагы кыймыл аракеттери жөн эле ошо бийликке тартчу. Ошон үчүн бизде жок оппозиция. Ошондо макул оппозиция жок болуп атат. Анан ошондо эки мындай атаандаштык күч, саясий күч болбогон соң азыркы убакытта такыр эле сот реформасын кылуу реалдуу эмеспи?
азыр сот адилеттүү көз каранды сот болбойт го, анткени азыр уже бийликтин күчүн бүт баары эле жаңы президент алып албады. Бизде жаңы президентский вертикаль болуп калды. Конституция боюнча президентский вертикаль бүт жанакы бийлик бутактарды басып салды, бүт саясий күчтөрдү басып салды. Мына көрүп атасыңар эмне болуп атканын. Парламент, жогорку кеңеш президентке чагы келип атат. Ал деген туура эмес бул. Туура эмес, анткени жогорку кеңеш өз алдынча күч болуш керек. Жогорку кеңештин ичинде фракциялар өз алдынча саясий күчтөр болуш керек. Ошондо аткаруу бийлик өз алдынча күч болсо, жанагы мыйзам берүү өз алдынча иш болсо, ошондо сот да өз алдынча көз карандыс күч болот. Азыр болсо сот жөн эле жанагы чиновниктер болуп калды да. Соттор үчүн мына өзүнүн жанагы психологиясын карап көрсө, соттор жөн эле жанагы президентти жогорку кеңеште как өзүнүн начальниктей карап калды да. Президентти анткени жанагы жогорку кеңеште эле президенттин алдында болуп калбады беле. Ошон үчүн жанагы конституция деген бекеринен айтылган жок, чын эле реалдуу ошол эле настоящая конституция болуп калды. Садыр Жапаров азыр хан болуп калды. Ошон үчүн жанакы соттор кызмат кылып берет бийликке. Ошо албетте азыр ушундай кыйын нерселер, өзгөрүүлөр болуп жатат. Анан менде бир мындай суроо пайда болот да. Жакшыдан үмүт үзбөйбүз да. Биз жакшыны үмүттөнөбүз, жакшыны күтөбүз да. Мисалы ошол эле Садыр Жапаровга атаандаш оппозиция пайда болуп, мисалы азыркы башкаруу бийлигине эме Садыр Жапаров ошо бийликке оппозиция пайда болуп, мындай тең салмактуу саясий күчтөр пайда болуп, анан соттук реформа кылалы десе, ошол эмнеден башталыш керек? Макул сиз айткандай саясий эрк жетти дейли. Ошондо соттор кантип тандалып алыш керек? Ал кантип иш алып барып башташ керек? Ошолор кандай өзгөрүү жолуна түшүш керек? Башында азыр могул шайлоо болот го, парламент. Ошондо көрөбүз канчалык өз алдынча саясий күчтөр кирет экен. Бирок өзүңөр көрүп атасыңар, эл деле өзүнүн добушун сатып атат. Кийин менин оюмча бул парламент азыркы парламенттик шайлоодо өз алдынча күчтөр кире албайт, анткени процентте жанагы порогто 5%га көтөрдү. Ошон үчүн баягы эле президент менен сүйлөшкөн, чай ичкен партиялар эле кирет окшойт. Ошол менен бул деген могул конституция менен, могул бийлик менен эч кандай соттук реформа болбойт. Мен ачык эле айтып коеюн аны. Бул анткени алардын деңгээлине жетпейт бул сот реформаны кантип кылыш керек экен. Макул. Түшүнүктүү, сиздин оюңуз боюнча азыркы бийликтин убагында соттук реформалар ыялдуу болбойт деп жатасыз. Ошол бирок кайсы бир убакытта ошондой мүмкүнчүлүк пайда болсо да, мисалы сизге мүмкүнчүлүк келсе, сот реформасы кандай жүрүш керек? Негизи эле сот өзү кандай болуш керек? Анткени дүйнөлүк башка өлкөлөрдү карап жатабыз, ал жакта сот керек болсо президентти соттой алат да, мисалы. Ошол нерсени айтып берсеңиз, сот реалдуу Кыргызстанда идеалдуу дейбизби? Ошол сот кандай болуш керек? Сот деген көз карандыс болуш керек. Сот деген мына адилеттүү болуш керек. Сот деген идеалдуу, сот деген ал деген тараза. Соттун мааниси тараза. Ал деген ойлош керек. Могулнуку туура, тигиники туура деп. Ошону башталганда бүттү, бул деген сот эмес. Ал деген өзүнүн оюн уже киргизгенде, өзүнүн оюн менен колдонгондо. Сот деген тараза болуш керек. Эки тарапты мына угуп, кийин далилдерин, айткан сөздөрүн мондай таразалап, кийин монтип таразалап, ошол үчүн жанагы слепой кылат да, көзү жабылат. Жөн эле таразалап, кийин айтыш керек, сеники туура эмес деп. Сен уттуң деп. Жанагы арбитр эле, жанагы судей, спортивный арбитр деле болуш керек да. Арбитрлер эмне эсептейт, бул муну канча сокту, тигил муну канча сокту. Ким көбүрөөк соксо, ошол жеңет. Ким көбүрөөк жерге жаткырып жанагы лопаткасын тийип койсо, ошол жеңет. Биякта деле ошо кылмыш иш болобу, жарандык иш болобу да, ал деген жанагы далилдерин, материалдарын мондай таразалап, кийин айтат ким утту деп.
А бизде болсо алар уже жанагы саясий кысымдык болот. Уже эң башындан деле жанагы решеткадан кишини көргөндө эле бул деген кылмышкер деп уже ою ушундай болуп калат. Анан кийин уже далилдерди көрбөй калат. Аны жактаган далилдерди только күнөөгөн ошондо обвинительный уклон деп коет. Ошо только күнөөгөн далилдерди көрүп ошон уже эң башынан эле кылмышкер деп анан кийин ошентип приговорду чыгарып коет. Мисалы, Кыргызстанда 98% жанагы обвинительный приговорлор. Оправдательный деген жок. Сот мисалы тараза болсо, анда даже 50%ке чейин жетиш керек. Оправдательный приговорлор. Мына айтат да вот только соттор милицияны оңолтот. Анткени милициялар кээ ар кандай мыйзам бузуу менен далилдерди табып, кыйноо кылып, анан кийин далилдейт го кылмыш иштер боюнча. Анан кийин соттор ошондо колунан урса, мондай туура эмес чогулткон далилдерди жокко чыгарса, ошентип айыпкерлерди актап баштаса, анда ошондо милициялар иштеп баштайт. Алар азыр билет, эмне болсо да соттун чечими обвинительный болот деп бүт баарын кыла берет. Кыйноону да кылат, жанагы мыйзамсыз далилдерди чогултат. Ошо макул. Азыр буга чейин мындай тараза болуш керек, сот деген бул сен жакшы, сен жаман деп айтып ошо тараза алып баягы милдетин аткарыш керек деп атпайсызбы? Анан ошондой судьялар келиш үчүн эмне болуш керек? Кандай мындай мүмкүнчүлүктөр болот? Жок, ошондой судьялар келиш үчүн ошон үчүн саясий конкуренция болуш керек, саясий атаандаштык болуш керек. Анткени ошондо мисалы бир сот иш карап атат, анан кийин бир иш ошол кызыкчылыгы бар, мисалы, ошо эки саясий күчтөрдүн кызыкчылыгы бар да. Ошондо ал сот ойлойт да, биякта да күчтүү деп, анан кийин айла жок уже мыйзамдуу чечимди чыгарат, айла жоктон эле. Түшүнүп атасыңарбы? Ошентип эле законность өзү баштайт акырындан. Жанакы таптаза соттор келиш керек. Каяктан таза? Биз жана отбор болуп атканда мен деле катышканмын эми башында. Ошол жакка таптаза 400-500 кишини каяктан табасың? Болгондо эле юрист кандай болгон юристтерди аласың анда. Анан кийин алар өзү практика болгондо көрөт да, могул бийликке каршы чечим чыгарып койсоң, булар камап салат экен, бирден кылып салат экен, чыгарып салат экен. Преследовать баштайт, куугунтук баштайт экен. Анткени бийлик үчүн чечим чыгарса, бүт баары жакшы болот экен деп бири-бирин карап эле, анан кийин ошентип бири-бирин туурап эле ошон үчүн бийлик үчүн эле иштеп калат. Кийин кандай жакшы мондай таза ниети менен келген киши юристтер деле уже бир заматта эле ошондой эле чириген соттор болуп калат. Ошон үчүн бул деген саясий атаандаштык болбосо эч кандай таза болсо да баары бузат, чирийт. Ошон үчүн ошондой саясий система болуш керек. Ошол саясий системаны эми эл эмне кылыш керек? Жарандар күтүп туруш керекпи же кандай кадамдарды көрөсүз ошол элдер эмне кылыш керек? Эми азыр мына азыркы болгон иштерди карап атпайсыңбы? Азыр ар кандай любой сферада бүт баары бардак хаос болуп атат. Ошол хаос күчөп атат, көбөйүп атат. Бул деген хаос көбөйө берет. Эч бул бийлик токтото албайт бул хаосту. Мына жаңы мыйзамдар кабыл алынып атат, бүт баары ал деген хаос болот. Ар бир направление, медицина болобу, социалдык маселелер болобу, бүт баары жерде бардак уурдалып атат бүт баары. Жанагы социальный секторда мына Минздравга киргизип койдубу да. Азыр эч ким билбейбиз эмне болуп атканын. Жөн эле уурдап атат ошол жактан. Тоноп атат, мешоктор менен акчаны алып кетип атат. Азыр бүт баары жерде. Ошон үчүн бул деген хаос аягына чейин жетип, бүт баары блок могул кулагандан кийин, анан кийин бизде шанс болот жаңы система түзгөнгө. Ошондо жаңы системаны ошол жанагы бийликтерди тең салмактуу системаны кылыш керек, жаңы конституцияны жазыш керек. Ошондо уже элдин деңгээли өссө кичине, эми 2013 жылдын уже кичине деңгээлибиз кичине өстү деп ойлойм. Анан кийин ошо жаңы системаны шанс бар да, жаңы системаны түзгөнгө. Макул, эми аяктоочу суроолордон болсун.
ушул соттук реформанын жакшы жагынан болушу, жаман жагынан болушу карапайым адамдарга кандай таасир этет? Анткени бул деген сот система деген элге адилет керек да. Эл мына жашайт, кошуналар менен жашайт, бир бизнес кылат, кыймыл аракет кылат, анан кийин адилет керек да биринчиден. Коомдо адилет керек. Ошол сот деген ошол адилеттүүлүктү берет да элге. Анткени бири менен эл жаңы кошуналар болобу, ким болобу, туугандар болобу, жанагы бизнес партнер болобу, кээде ар кандай чыр болуп калат да, спорный вопростор. Анан ошол сот ошол спорный вопросторду чечип бериш керек. Анткени сот адилеттүү болбосо анда элдин кыжыры кайнай берет да, чогула берет да напряжение акырындан. Ошентип чогула берет. Ошон үчүн жанагы сот система деген ал деген улуттук коопсуздук биринчиден. Анткени улуттук коопсуздук деген ошо адамдын укугу. Алар ойлоп атат улуттук коопсуздук деген КГБ. Алар улуттук коопсуздук эмес, алар наоборот каршы азыр. Улуттук коопсуздук деген сот система, адилеттүү сот система, туура жакшы иштеген милиция. Анткени ошолор жакшы иштесе анда эл жанакы уже эл үчүн болот да бир место, где адилетти тапкан. Ошон үчүн жанагы чыр чатактар нормально чечилип, ошон үчүн чогулбайт да напряжение. Ошон үчүн керек эң негизги мааниси ошол соттун. Туура айтасыз, ошол баардык нерсе өлкөбүздө болуп келип аткан нерсенин баардыгы ошол чынында сотко, ошо чечимдерге, адилетсиздикке нааразы болгон эл ошол айткандай топтолуп аягында биз көрүп атабыз, ушу мындай төңкөрүштөр менен жыйынтыкташылат. Бирок биз андай нерсени каалабайт элек, баардык нерсе мындай шайлоо жолу менен өзгөрүүлөр болсун депчи. Анан бүгүнкү бөлгөн убактыңызга чоң рахмат. Ойлойм позитивдүү өзгөрүүлөр болсун, тең атаандаштык пайда болуп, анан бизде реалдуу көз каранды сот системасы пайда болсун деген үмүттөбүз. Ошон үчүн биз аны үмүт кылалы, аракет кылалы, ошол нерсеге умтулалы.